Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдын көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн жаңылык чыкты. Түн ичинде кечээ күнү, мисалы үчүн таң атпай, саат 2-де Израиль багы көптөн бери күтүп жаткан Иран тарабынан өз жообун кайтарды да. Иран билесиздер, мурдараак баягы баллистикалык ракеталар менен атты эле. Израиль болсо ошол кечээки түндө таңда 3 жолу саат 2-де, саат 4-тө жана саат 6-ларда багы 140 самолет менен мындай ракеталык соккуларды кылды да, баягы асман жер деген ракеталар жардам менен. Ошондо бир дисклеймер айтып коеюн. Бул каналда геосаясат талкууланат. Бул каналда согуш аскер техникалары талкууланат, согуш талкууланат, негизи экономика талкууланат да. Динге эч тиешеси жок. Дагы бир нерсени айтып коеюн эле. Көп комментаторлор болот. Негизи баягы жаңылыктарды айтсаң, анан техникалык артыкчылыктар бар өлкөлөр жөнүндө айтып койсоң, ошол өлкөлөрдү ошолор жактайт экенсиң деген нерселер айтылып калат да. Адашпагыла, мен эч кимди жактабайм. Мен Кыргыз мамлекетин гана жактайм, Кыргыз мамлекетине гана карайм. Башка өлкөлөрдү айтып берсем, бул деген баягы болгондо эле айтканым да. Бул бир. Экинчиси, негизи бүгүнкү күнү бир гана өлкөнүн расмий документтеринде башка өлкөнү жер жүзүнөн сүрүп салуу баягы парс деген мындай жазуу жазылган. Бул деген мисалы үчүн Ислам Республикасы Иран аякта жазылган. Максаты Израилди жок кылуу деп жазылган да. Башка өлкөлөрдүн конституцияларында баягы элибизди жыгыргатабыз, багабыз деп жазылат да. Мисалы үчүн Сауд Арабия анык мусулман баягы өлкөсү. Алардын документтеринде эч кандай мындай жок да. Ал тескерисинче баягы бүт өлкөлөр менен достошобуз, иштешебиз деген бар да. Ошон үчүн эгерде сиздер ошо кайра комментарийге жазсаңар, ушу жоготуш керек, бир элди баягы байланча кылыш керек, тигиндей кылыш керек десеңиздер, сиздер деген ошол баягы бир эле өлкөнүн уставын кайталайсыңар да. Башка араб өлкөлөр, башка мусулман өлкөлөр тынчтыкка умтулган. Эми аны менен бүттүк. Бул дисклеймер айтылды. Эми эмне болду? Баягы биринчиден 2-3 жума мурда алгачкы жолу баягы Ирандын атайын кызматкерлери Америка Кошмо Штаттарынын жогорку деңгээлиндеги баягы башкаруу күч, аскерий күч генералитеттин ичине кирип кеткени айтылды. Бир жума мурда Израилдин мисалы үчүн Иранга сого турган пландары толугу менен баягы Америка Кошмо Штаттары менен бөлүшкөндөн кийин көп убакыт өтпөй тарап кетти дагы, Ирандын колуна түштү, дүйнө жүзүнө жарыяланып кетти ал нерсе да. Көрсө баягы кийин ошо Америка Кошмо Штаттарынын баягы магысалык маалымат каражаттары айткандай, аякта Мариям Табатабай деген ошо ирандык кыз ошо жогорку разведкада иштейт экен. Анткени жогорку разведка мисалы үчүн ошо Америка Кошмо Штаттары аябай туугандаш экен. Ирандан, араб өлкөлөрү менен мындай баягы бири менен куда түшүп, куда сөөктөр аябай көп экен. Анан ошондой куда сөөктөрдүн бири экен ал. Анан алга баягы секреттик мындай сыр документтер колуна түшөр менен ал деген бөлүшүп салыптыр ошол документти. Негизи Америка Штаттарында ушундай нерсе болуп жатат да. Израиль негизи планды бериптир. Ошо Америка Штаттарында момундай заводдорду жайлайбыз, ракета атабыз десе, ошо жогорку генералитетке тийип, ошо Мариям Табатабайга тийип, ал болсо маалыматты Иранга жиберип салыптыр да. Ушундай болду. Аны дагы дезинформациялык баягы атайын мындай даярдалган баягы кайра адаштыруучу информация болушу мүмкүн деп айтылгандар да сөздөр болду. Айтылган сөздөр. Аны дагы баягы балким атайын дезинформация деп айтылган сөздөр да болду. Ким билет, баягы бул жогорку оюн көп нерсе бизге белгисиз. Анан ошо баары бир баягы шайлоо астында Байден, Харрис Израилге айтышкан эметпегиле, Иранга сокпогула, Ирандын инфраструктуралык, экономикалык инфраструктурасына сокпогула, баягы Шарк аралына сокпогула, нефттин баасын көтөргөнгө эч кандай өбөлгө түзбөгүлө деп баягы ушундай негизи шарт коюшкан Америка Кошмо Штаттары. Же болбосо Америка Кошмо Штаттары силерге жардам бербей коет деп. Израилде утечка кетти, Израилге ушундай баягы шарт коюлду Америка Кошмо Штаттарынан. Бирок баягы Израиль баары бир соккуну берди. Соккуну бергенде бүгүнкү күнү бир күн күттүк, ошол жаңылык уккандан кийин шак чыгара калбай, анткени дезинформация да көп болду. Бир күн күтсөк, баягы кошумча дагы бир маалымат чыгабы десек, чыкпай койду. Негизи баягы Иран Ислам Республикасында мыйзам чыкты. Ал мыйзам боюнча баягы кимдир бирөө эгерде Ислам Республика Иран тарабынан ушул маалыматты жайылтса, баягы жарылган жерлерди сүрөткө тартып алып, интернетке же баягы ютубтарга эмеге чыгарса, ошого өлүм жазасы колдонулат деген буйрук чыкты. Ошон үчүн Иран тараптан эчтеке жок. Араб тараптардан карасаң, Ирандын расмий каналдарын көрдүм. Баягы переводчик менен, Google менен эле көрсөң, аяктан айтышты, Израилдин бир да ракетасы максатка жеткен жок. Израилдин бир да самолету баягы коюлган максатына жеткен жок. Атылган ракеталардын көбү ошо Ирандын ПВОсу менен ийгиликтүү атып түшүрүлдү деп айтылды да. Иран, мисалы үчүн телевизиясын карасаң.
Израиль тарабынан карасаң, Израиль мисалы үчүн айтты, биз деген ошол өзүбүздүн өчүбүздү алдык, жоопту кайтардык. Биз деген Ирандын баягы аба мейкиндигине эркин кирдик, каалаганыбызды жасадык, каалаган жыйырма ушундай баягы максатка ракета менен урдук дейт. Анан ийгиликтүү ошо өз максатыбызды аткардык деп израилдиктер айтып атат. Анан кайсы объекттерге урганын эч ким айтпайт. Эки тарап тең унчукпай жатат да. Анан 140 самолет учуп, 3 жолу кол салып Иранга. Анан 20 объектке ракета атып, экили киши жардар, анан кийин мындай набыт болду деп айтышат. Экили киши жардар болуптур Иранда. Израилдин жоготуулары жок дейт. Бир да самолет түшүрүлгөн жок дейт. Анткени самолеттин көбү бул F-35 болду дейт да, негизи. Lightning деген системалары, бул деген чагылган деп НАТОнун классификациясы боюнча. Анан негизи кошумчадагы маалыматтар чыкты, тастыкталган нерсеси осинтерлер спутниктен ошол Новаран баягы Таксас деген заводду көрүштү дейт. Ар кандай шакет дрондорду чыгарган завод, анын арасында дагы баллистикалык ракеталар жасаган заводдо промзонасы бар, Шамсабад деген. Шамсабадка сокку көрүнүп атат. Ошол Новаран Таксасга сокку көрүнүп атат. Дагы Тегеранын тегерегинде сокку көрүнүп атат. Исфаханда сокку болгондой болуп жатат. Бирок эң кызыктуусу, мисалы үчүн ошо Иран Израилге урардын астында расмий түрдө 12 саат алдынан ала Америка Штаттарына маалымат берген, 6 саат алдын ала Израилге маалымат берген. Биз силерге баллистикалык ракета менен соккон атабыз деп. Дайыр тургула деп. Так ошондой эле Израиль маалымат боюнча, расмий маалымат боюнча Иранга ошо биз деген соккуну даярдап атабыз. Анан жакында 4 сааттын ичинде, 4 сааттан эрте да, мындай айтышыптыр да. Ошо дайыр тургула, эгерде баягы силер биз деген мындай жерлерге урабыз, мындай заводдорго урабыз. Эгерде эвакуация жасаганга мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, эвакуация жасагыла деп айтыптыр Израиль тарабы. Анан бүт баягы серепчилер түшүнүп атат, эми бул деген ушундай кандайдыр бир оюн да, бул саясий оюн. Бийликтегилер бири-бирин элдеринин астында баатыр көрсөтүп, зөөкүр көрсөтүп атат, бирок бири-бирин баягы карганын көзүн чукуп айтып болуп атат да. Бири-бирин баягы ар бир соккунун астында мындай расмий алдын ала айтып, маалыматты жеткирип, анан ушундай кандайдыр бир даярдаганга мүмкүнчүлүк берип, ошондой соккуну жасап атышат да. Ошондуктан балким чын эле бүгүнкү соккуда, кечээки соккуда Израилдин эч кандай мындай кандайдыр бир жыйынтыгы болгон жок, анткени чын эле булар деген алдын ала эскертип Иранды, анан соккуларды жасашты. Алар заводдорду, имараттарды сындыргандыр да, жаракат кетирсе кетиргендер, бирок мындай толугу менен бул маалымат дагы бир аздан кийин такталат, бирок азырынча баягы Ислам Республика Иран тарабынан аябай катуу мындай маалыматтык коопсуздук иш-чаралары көрүлгөндүктөн азырынча так эле белгисиз да, ошол максаттар жарылдыбы, ал максаттарга жеттиби, Израиль эмчекти белгисиз. Ошол бирок Израиль өзүнүн жообун айтты. Анан Израиль баягы расмий билдирүүнөн кийин дагы Иранга ушундай сөздөрдү айтыптыр. Бул жоопту силер алгандан кийин кошумча бизге жоопту бербегиле, биз силерге ошону суранабыз деп коюптур да. Эгерде жооп берсеңер, биз анда баягы эмки соккуда ушундай маалыматты алдын ала берип, мындай бөлүшпөйбүз дептир. Кызыктуу нерсе. Бүгүнкү күнү эмнени билдик ушул соккудан? Ирандын ПВОсу иштебейт экен. Ирандын S-300, S-400 деген Орусиядан алган ПВОлор аябай көп, өзүнүн дагы ПВОлору бар. Алар баягы кээ бир ракеталарды түшүргөндүр, анткени баягы акыркы милядагы ПВОлор жакшы иштеди дейт Ирандыкы. Бирок баягы чын эле эмнени билгенибиз бул так. Ирандын баягы 1600 километр учуп, Израилдин F-35 учактары Ирандын аба мейкиндигине кирип, ошол аба мейкиндигинен эркин чыгып кетти да. Демек, бүгүнкү күнү стелс технология, жанакы радарларга каршы иштелип чыккан 90 жылдары, баягы 80-70 жылдары иштелип чыккан ПВО S-300, S-400 концепттерге аябай ылайыктуу экен да. Аябай баягы чын эле алдыда турат экен, алардын алдынан турат экен. Анан алар ошол S-300, S-400 азыркы жаңы ошол 5-муундагы учактарды көрбөйт экен да. Көрсө дагы кандайдыр бир жакшы мындай жеткиликтүү кылып сокку бергенге жетишкен жок экен да. Ошону берсек болот. Бул деген эми демократия коомдорунун продуктулары ушундай болот да. Демократия коомдор негизи мыкты технологияны жаратат. Диктатура коомдор канча аракет кылбаса дагы баары бир кичине аксайт да. Анткени инновация, жаңы технологияны жаратыш үчүн мээ керек, мээ өрчүш үчүн критикалык ой жүгүртүү керек. Критикалык ой жүгүртүү бул кайшы айтышуу деген сыяктуу нерсе эле. Ал нерсе демократияда гана пайда болот, эркин ой жүгүртүү. Диктатураларда эркин ой жүгүрткөндүн баары кырылат дагы, жана эркин ой жүгүртүүчү өлкөлөргө качат да. Ошон үчүн демократиялык өлкөлөр дайыма алдыда болуп турат да, ошо технология боюнча.
Бул менин гана пикирим эмес, бул деген чындык да. Анан жакабы жакпайбыз кээ жерлериңерге, эгер аябай YouTube продвигать этип эле алдыга жылдырып салган ошо комментаторлор бар да, ошолорго рахмат. Бирок ошолорго жакпайт да, ошол демократиянын алга жылдырат десе жакпайт ушул сөз. Бирок чындык ошондой да, чындык менен жашагыла. Анан дагы кошумча маалыматтарды айтып кетсек, БРИКС боюнча айтсак, БРИКСте эме бүгүнкү күнү Путин Владимир Владимировичке сурашыптыр, ошо долларды жыгытуучу БРИКСтин өзүнүн валютасын кура алабызбы десе, жок, кура албайбыз дептир да. Сиздер баягы атайын операцияны жасадыңар, анын максатына жеттиңерби десе, BBC'нин журналисти айтыптыр, жок, биз эмнеге баштадык ушул согушту, анткени биз аябай Европа менен Америка менен тең бир деңгээлде сүйлөшкүбүз келчү дейт. Силер болсо бизди чанып, анан бизди баягы четке кагып тургансыңар дейт, бизди баягы намысыбызга тепкенсиңер дейт. Ошон үчүн согуш баштадым деп айткандай болду да. Коопсуздугубузду бузгансыңар, бизге теңге алган эмессиңер деп ушундай сөздөрдү айтты. Анан негизи Эрдоган баягы БРИКСке келгенде так ошол эле убакта баягы Тай Анканын мындай конгломератында чоң бир ишканада теракт болуп кетти. 22 киши каза болду да. Аны баягы Курдистан коммунисттик партиясы баягы өзүнүн жоопкерчилиги алгандай болду. Ошого таандык деп айтылды Түркия массалык маалымат каражаттарында. Ал эми болсо Абдулла Ажаландын кыймылы, ошо Курд коммунисттик партиясы бул Советтер Союзунда дарыдалган, мүмкүн күндө эмгичекти Орусия тарабынан колдоого алынат да. Анан ошону болуп кеткенден кийин Эрдоган Сирия менен ошо Курдистандын ичинде, Ирактын ичиндеги Курдистан 4 өлкөнү камтыйт да: Түркия, Сирия, Ливия, анан Ирак. Анан ошо ичинен дагы авиациялык соккуларды жарыялады. Кечээ ошондой соккулар өтүп кетти Эрдогандын буйругу боюнча. Анан Эрдоган Босфор, билбейм эми кандай бул байланыштуу да, бирок кандайдыр десең, Босфор аркылуу Орусиянын өткөн баягы соода же болбосо аскер кемелерге, негизи соода кемелерине төлөмдү 2 эсе көбөйтүп койду да Эрдоган ошо БРИКС саммиттен кийин. Анан БРИКС саммитинде дагы Си Цзиньпин мисалы үчүн ыраазычылык билдирди Түштүк Кореяга. Аны баягы майрам менен ошол 75 жылдык менен Кытайдын куттуктоо сөздөрүн жиберишиптир. КНДР Түштүк Корея ага ыраазычылыгын билдирди, бирок мурунку ыраазычылык билдиргенде өткөн жылдыкы көп баягы серепчилер айтып атат, мынтип: биздин баягы дос, кан дос мамлекетибиз Түндүк Корея деп айтчу экен да. Бул жолу кан дос мамлекети Түндүк Корея деп жазбай коюптур. Анан ошо БРИКСтен дагы Си Цзиньпин менен Кытайдын баягы башчысы жана ошо Гутерриш, ООНдун башчысы экөө тең ошо Орусияга баягы жалпы тынчтыкка чакырып, согушту токтотконго үндөө ташташты. Анан дагы бир кызыктуу нерсеси, ошо Гутерриш БРИКСти барып катышып келгени үчүн БРИКСке Зеленскийги даярдалып турган баягы Брюссельдеги Тынчтык саммит 2 деген маркеге чакырбай коюптур Гутерришти. Ошо таарыныптыр да, Путин менен жолуккан үчүн. Анан ушундай дагы согуш майданынан жаңылыктарды алсак, бүгүнкү күнү Вугледардан 10 бригада, 14 бригада кирип келип, 4 бригада Украина тараптарынан баягы аскерлерди токтотуп, Орусиянын 4 бригадасын, 10 бригадасы Вугледардан алдыга жылып кетишти да, урожайына деген жана башка ошол айылдарга. Бул эмнени билдирет? Бул деген дагы эле баягы Украинанын аскерлери артка качып атат да, дагы эле мындай адам жетишпей атат, курал жарак октары келсе дагы жетиштүү түрдө адам ресурстары Украинага жетишпей утулуп жатат. Бүгүнкү ушул жаңылыктар ошондой. БРИКС деген бул бир ушундай кандайдыр бир уюм эмес экен. Иран менен Израиль экөө спектакль өнүп атышат, сонун мындай кандайдыр билсем. Анан негизи баягы дүйнө жүзү боюнча ошол согушту токтотууга кызыктар бүт өлкөлөр. Анткени бүгүнкү күнү ошол эс алуу керек болуп атат баарына, экономикалык кайра калыбына келүү. Анан аябай кооптуу маал келип атат дагы, баягы кээ серепчилер айткандай, 3-чү дүйнөлүк согуш башталды окшойт, Иран менен согушта башталды окшойт. Эми Ирандын эмки жобу кандай болору эч ким айта албай жатат да. Иран дагы өзүнүн баягы кандай жоготууларга дуушар болду жана кандай эмки кадамдарга барат эч ким айта албай атат. Анткени көп серепчилердин айтуусу боюнча Иран мындан кийин узун паузаны алат дагы, ойлонуп, жакшылап бүт күчтөрдү мындай таразага салып, анан кийинки кадамын кылат экен. Дүйнө жүзү ушундай. Дүйнө жүзүндө баягы чоң өлкөлөр бири-бири менен пикир келишпестикте согуш менен кан төгүп атат. Бирок ошо баягы бир четинен алар деген бүт экономикасын согушка буруп атат. Ошондо кичинекей өлкөлөргө, биздин өлкөлөргө окшош согуштарга катышпаган, нейтралдыкты карманган, ошо бизнес жасаганга заман аябай ылайык келип атат да. Ошо ылайык заманды пайдаланышыбыз керек. Мен деген ошо бизнес план жазуу боюнча
автордук видео курсумду жазгам. Могул QR менен ошо курска кирип катталсаңар болот. Же болбосо видеонун астында сүрөттөмөсүндө бар ошо ссылкасы да, шилтемеси, аны менен кирип катталсаңар болот. Катталгандан кийин 2-3 күндүн ичинде сиздерге жооп келет. Ал жооп баягы инструкция берет да, эмне кылыш керек экенин. Бизнес планды үйрөнүшкүлө ошо курсту көрүп. Негизи бизнес планды өзүңүздөрдүн бизнеске колдонсоңор болот, жазсаңар болот, анан ишиңерди алып кетсеңер болот. Эгерде мисалы үчүн жок баягы өзүм бизнес план жазганга кичине мындай өзүмдүн бизнесин баштаганга кичине мындай шыгым жетип кетет десеңер, биринчи акчаны ошол эле бизнес планды түзүп берип, үйрөнүп түзүп берип, башка бирөөлөргө биринчи акчаңарды тапсаңар болот да, инвестиция катары. Ошон үчүн бул нерсе албетте баягы кайтарымдуу акчасы менен. Ошондуктан бизнес планды үйрөнүүгө аракет кылыңыздар да, катталыңыздар. Ошол менен эмки видеолордон көрүшкөнчө дагы комментарийлерге кандай кызыктуу ой пикирлериңер болсо, баягыда өткөн видеолордо жазгандай эле сен да америкалык экенсиң, батышчыл экенсиң, сен деген ошо Израилге кызмат кылат окшойсуң деген комментарийлерди да жазгыла. Анткени бул видеонун аябай катуу мындай рейтингин көтөрөт экен, мен ушуну көрдүм, көзүм жетти. Эгерде чындык билейин десеңиздер, мен Кыргызстан үчүн, кыргыз мамлекети үчүн жүрөгүм согот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.